Аз кыймыл остеохондрозду чакырат. Азыр башым ооруп, көк желкем тартылышып, уюп жатат дешет. Азыркы келген бейтаптардын көбү көк желкем тартылып, оорлошуп, жаным кейип турат деп таптанышат. Себеби ал адамда остеохондроз бар, же кыргыз тилинде айтканда кара жүк басып калган болот. Кара жүк баскан адамда кара куш мээге туташкан тарамыштар, кан тамырларды кысканда адам баласынын көк желкеси тартыла берет. Мындай абалга кабылган адам дары ичсем басылат деп жаңылышат. Дары убактылуу ооруну сездирбегени менен кан тамыр кысылууга учурап, мээнин иштеши оорлоп, адам бат чарчап, талыкшып, жумушка көңүлү да жок болот. Оору эмнеден улам пайда болот? Остеохондроз адам ысыганда, салкын деп кондиционердин астында отургандан тердеп туруп сыртка чыга калышат да, тер карышып калат. Ушундан улам пайда болот. Мындан сырткары отуруп иштегендерде сөзсүз остеохондроз пайда болот. Анткени алар кыймылсыз бир нече саат отуруп иштегенде остеохондрозду пайда кылып алышат. Качан желкеси дүңкүйүп, катуу болуп калганда остеохондроз пайда болду деп башташат да, массажга барыш керек деген ой пайда болот. Ага чейин башынын оорусуна чыдап жүрө беришет. Массаж жолу менен кантип дарыласа болот? Массаж жолу менен кантип дарыласа болот? Бул бейтаптарга алгач алакан оту жардамы менен массаж жасайбыз. Көк желкени ушалаганда тырышкан тамыр бир аз жазылат да, магдыра эс ала түшөт. Кийинки күндөрү массаж аркылуу остеохондрозду жоюп баштайбыз. Качан остеохондроз жоголгондо бейтап өзүндөгү өзгөрүүлөрдү толугу менен сезет. Мисалга алсам, мага бир кыз башым сынып, ооруп, көк желкем тырышат деп кийинчерээк көзүмдүн көрүүсү да начарлап кетти деп келген. Массаждын 3-чү күнүндө башымдын оорусу таптакыр жоголуп, көзүмдүн көрүүсү да калыбына келди деп өзүндөгү өзгөрүүлөргө таң калды. Бул жерде таң кала турган эч нерсе жок. Болгону остеохондроз болгон адамдын мээсине кычкылтек толук жетпей калгандан улам өз функциясын толук жана так аткара албай калат да, көздүн көрүүсү же кулактын угуусу начарлай баштайт. Кээде адамдан көзүмдүн көрүүсү начарлап жатат деп көзүн да дарылатышат.